Жогорку кеңештин төрагалыгына Талант Мамытов сунушталды. Жогорку кеңештин 4-ноябрдагы жыйынында Республика Ата Журт фракциясы төрагалыкка талапкер катары депутат Талант Мамытовду сунуштады. Фракция мүчөсү Өмүрбек Бакиров бул чечим фракция тарабынан 3-ноябрда макулдашылганын айтты. Учурда талапкерди Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер боюнча комитети кароодо. Бүгүн Жогорку кеңештин төрагасы Канатбек Исаев президенттик шайлоого катыша турганын жарыялап, спикерлик кызматын тапшырды. Булак, Марал ФМ. Кыргыз жылуулук энерго комиссиясынын мүчөсү 500 000 сом пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу УКМКнын пресс кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасынын бөлүмдөрүнүн бирине көмүр сатып алууда 500 000 сом пара талап кылган фактысы боюнча тендердик комиссиянын мүчөсү кармалган. Такталган боюнча УР аттуу жаран жогорудагы акча каражатын 2020-21 жылдардагы күзгү кышкы сезонуна даярдык көрүүнүн алкагында ири көлөмдөгү көмүр сатып алууда Кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасынын жетекчилиги аркылуу ишкердик субъектиден талап кылган. Бул факты боюнча материалдар кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Кылмыш жаза кодексинин 203 беренеси боюнча катталды. Учурда кармалган жаран УКМКнын тергөө камакчайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди деп берилет маалыматта. Булак, ЖТТВ KG. Экинчи чейректен баштап кээ бир класстар мектепте окуп башташы мүмкүн. 11-ноябрдан баштап мектептерде окутууну жандантуу маселеси каралып жатат, деди Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев 3-ноябрдагы маалымат жыйында. Анын айтымында, азыр кайсы класстар кандай режимде окуп баштай турганы талкууланууда. Аймактарда жоопкерчиликти акимдер менен өкмөттүн облустардагы өкүлдөрү алып жатышат. Алар комиссия түзүп, аймактардагы кырдаалды изилдеп чыгып, ар бир мектеп боюнча индивидуалдуу түрдө чечим кабыл алышы керек. Бишкектеги мектептер боюнча да талкуу жүрүүдө. Мектепке 1-класстан 5-класска чейинки окуучулар барабы же 5-класстан 11-класска чейинки окуучулар барабы талкууланып жаткан маселе. Эгер мектептерди ачкандан кийин 2 жуманын ичинде оффлайн окууту эпидемиологиялык кырдаалга таасирин тийгизбесе, анда мектептерде окутуу процесси толук жанданат. Балдар окушу керек, деди Үсөнбаев. Булак, Билим Акипресс.